Садыр Жапаров, биз Кыргызстан менен Түркиянын ишкер чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтык көпүрөсүн бекемдөөгө кызыктарбыз. ИИМдин ички аскерлери запастагы офицерлерди чыгарды. Коронавирус 526 адамдан табылып, 7 киши каза болду. Ири өлчөмдө баңгизат ташып саткандар кармалды. Биз Кыргызстан менен Түркиянын ишкер чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтык көпүрөсүн бекемдөөгө абдан кызыктарбыз жана бул үчүн бардык күч-аракетибизди жумшоого даярбыз деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 10-июнда Анкара шаарында Түркия Республикасынын соода палаталары жана товардык биржалары бирлигинде бизнес коомчулуктун алдында сөйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башчысы иш-чара эки өлкөнүн ишкерлер ортосундагы жемиштүү байланыштарды өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишенимин билдирди. Бүгүн 11-июнда Ички иштер министрлигинин ички аскерлери запастагы офицерлерди чыгарды. Ички аскерлердин көчүрмөн даярдык планынын негизинде 10-майдан 10-июнга чейин жыйын өткөрүлгөн деп билдирди басма сөз кызматы. Акырында жогорку билими бар жоокерлер негизги 6 сабактан сынак тапшырып, анын жыйынтыгы менен биринчи офицердик наамга ээ болушту. Алар тактикалык ок атуу, физикалык саптык, инженердик даярдык жана жалпы аскердик уставдарды мыйзамдарды үйрөнгөн. Бүгүнкү салтанатта ички аскерлердин кол башчысынын орун басары полковник Кумарбек Калматаев сертификат тапшырып, сертификат ээлери Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка күч түзүмдөрүнүн катарында кызмат кылуу укугуна ээ болушту. Бүгүн 11-июнга карата Кыргызстанда коронавирус 526 адамдан табылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ошол эле учурда 303 бейтап коронавирустан айыгып чыккан. Бир күн ичинде коронавирустан 7 киши каза болгон. Бишкекте 5, Чүй облусунда 2 адам. Бүгүнкү күнү өлкөнүн ооруканаларында 1921 адам, ал эми амбулатордук түрдө 2323 бейтап дарыланууда. Белгилей кетсек, пандемия башталгандан бери Кыргызстанда коронавирус жуктурган жалпы 109.193 учур катталды. Анын ичинен 102.018 адам оорудан айыгып чыкты. 1876 бейтап каза болду. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери ири өлчөмдө ооган баңгизатын ташып саткандарды аныктады, деп билдирди ИИМдин басма сөз кызматы. 9-июнь күнү сотко чейинки өндүрүш алкагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ири өлчөмдөгү баңгизат менен 1992-жылы туулган ИЖ аттуу жаран кармалган. Ал мурда бир нече жолу соттолгон. Бул ишке тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча ыкчам иш-чаралар улантылып жатат.